Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Түркиядагы бир туугандар. Мен Турганбай Памири. Акыркы бир жумадан бери мага ушундай бир кароолоолор болуп атат, жаман жаңылыктар чыгып атат. Мынакей күттүм, сабыр кылдым, бирок тилекке каршы мына интернет желесине чейин тарап, элдер менден сурап, эмне болду деп кайрылууга себеп болуп отурам. Урматтуу туугандар, ал жерде жашы жетелек кызга Турганбай Памири ыдык көрсөттү деген бул өтө бир оор нерсе. Бул жерде чыгаргандар дагы, ошол маалыматты айткандар дагы менин укугума кирип, укугумду тепселеп, бир чоң бир күнөөгө батып атышат. Мыйзам боюнча да бул сөзсүз түрдө бул айткан нерселери чындыкка дал келбейт. Алар дагы мыйзам боюнча дагы жооп беришет. Негизги нерсени айтып кетейин туугандар. Мен Түркияга атамды дарылатканы бардым. Ал жактан жакшы болуп калгандан кийин Ванга бардык. Ванда биздин туугандар бар, уруулаш туугандар бар, тагалар бар, тайже, бөлө, акалар дегендей кыскасы көп. Анан ал жакта тойлору болуп атты. Тойлор өзгөчө үрп адат, салттар менен болуп атты. Аны көрсөтүп аттым. Кызыктуу болуш үчүн видео, сүрөттөрдү чыгарып аттым. Ошентип сапарыбызды дагы аяктап баштап, акыркы күнү дагы үйгө кирдик. Ал жерде жашы жеткен бир кыз бар болчу. Ал кызды дагы сүрөткө тартайын деп, ошо жалпы ал жерде видео да тарттым, анан кийин сүрөт тартайын дегенде ал макул болгон жок. Анан мейли макул болбосоң деп номерин алдым. Андан кийин эле кеткенден кийин бир аздан кийин агалары келип, ушундай кызды кыйнап сүрөткө тартам депсиң деп бир аз ыңгайсыз болушту. Муну кылбашың керек эле, бул Кыргызстандагыдай эмес. Буяктагылар кааласа сүрөт тарттырат, кааласа тарттырбайт дедим. Макул, менин бир маселем жок, ал жерде мен тарткан жокмун дедим. Алардын айткандарын да туура кабыл алдым. Ошентип эртеси биз Кыргызстанга сапар алдык. Кыргызстанга келгенден кийин эле ушундай бир өзгөчө бир жаңылыктар тарап кетти. Ал жакта баары эле ыраазы болуп ошол жерде түшүнүп калышкан. Бирок ортодо бир чагымчылдар, мени көрө албагандар, менин ийгилигимди көрө албагандар, ушундай саякаттарга чыгымда ичи тарлык кылгандар ортого чок салып, муну пайдаланышты туугандар. Улут медиа деген порталда Айпери аттуу Вандык Кыргызстандан барган келин ушул маалыматтарды айтыптыр. Бирок Айпери дегенди туугандардан сураштырсам, Айпери деген андай келин жок экен. Ал жерде атын дагы өзгөртүптүр. Ал кишини да азыркы учурда аябай жакшы тааныйм. Ал киши менен дагы жазышкан башка баракча менен, бардык бир өтө бир ыплас сөздөр менен мени жалган жалалар менен неме кылды. Бирок тилекке каршы анын кайната, кайненелери да мени уруулаш туугандарым болот. Анын деле ата энеси бардыр. Мен мага жамандык кылса, мен бул кишиге да жамандык кылбайм. Азырынча атын айтпай эле турайын. Бул дагы менин ага болгон жакшылыгым болсун. Бирок бул аял мага аябай каралоолорду кылды, ар кандай сайттарга жазып, ушуну чыгар, ушуну уят кыл деп неме кылды. Алла Таала уят кылбаса адам эч нерсе колдон келбейт. Кыргыз элим мынакей колдоп, комментарийлерди карасам бүт жакшы сөздөр. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Алла астында эң негизгиси тазамын. Ишенгендерге Алла ыраазы болсун. Ал эми ар ким өзүнүн ою. Мен кыстап мага неме кылгыла дебейм. Болгон ушул маалыматтын кандай экенин ачык жеткирип коеюн дедим. Бул жерде ыдык ал жакка турсун, колума кызга тийген жок. Анан ушундай кантип чыгарасыздар, Алладан корксоңуздар болот. Эгерде зордукта, ыдыктаган болсо, мен ал жерде эле калып, ал жакта милицияларга мени бериш керек эле, мени каматыш керек эле. Мен эркин эле, ачык айкын эле мына келип, ал жактагы туугандар дагы күбө, эгер кааласаңыздар, алар дагы сүйлөп бергенге даяр. Ал жактагы туугандар баары билишет, мындай нерсе ыдык, мындай зордуктоо, мындай нерсе жок экенин. Ошондуктан туура маалыматты караңыздар. Барыңыздарга рахмат. Мен мына чекит койдум. Дагы да кандай суроолор болсо мага неме кылбаңыздар. Алла ыраазы. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын. Сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 минуттан аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Бул мэр тынбай деген дейт. Асфальт төшөбүз болду, мынакей бир жол болуп калат. Момент до конца тиги стадионго чыгабы? Бүгүн карап токтоткула. Катуураак иштегиле. Сууну любоваться этип карап турат да. Болбойт да. Мына
Полун дагы эметесиң, ламинат басасың. Эмне кыласың ушул жерде инвалидтердин жетим жесирдин акысын жеп, берги парк кылалы сот атынагай кылып. Кара мына кандай сон болуп ачылат, кара просто мусоркана болуп жатат. Моочу, монда кош мазакчаны ачасыңар да. Мына көрдүңүзбү, мына бүт крамагренттер түшүп калыптыр. Мына кара 1, 2, 3, 4, 5, 6 тет ягында түшүптүр. Мына 7 тет ягында түшүп калыптыр алында. Сеники зеленхоз эмес, наоборот эме, мусорный полигон. Канча болду саатыбыз? 7ден 10 мүнөт өттү. Ошо нормально эле, а то кеч жүрсөк чарчап да калат экенбиз. Жумушка баргача убакыт өтүп калат экен. Так, азыр балдар мындай кылсак, ушул көчөнү Супаналиеваны архитектор. Ушул Супаналиева көчөнү расширение кылсак, кандай дейсиз? Азыр мо пристройканы алабыз. Так, мына домдун стору мо алынса, бул бир. Монун настолько я знаю, но мыйзамсыз курулган, документи жок. Жок, документи жок. Эме каякта жүрөт? Эме бар. Тиги Рыспек кайда жүрөт? Рыспекке көчө менен дайындаган, монун документи жок. Так. Андан кийин мондагы пристройканы алсак, мына. Ошондо мына мо стор менен мону алып, мо лаборатория деген пристройканы алсак, мону мына эмени алсак мореке. Козерогту, тамбырды. Все. Мына мо менен кетебиз. Мону расширение болгондон кийин сонун эметир асфальтты төшөйбүз. Асфальт төшөйбүз. Болду, мынакей бир жол болуп калат. Момент до конца тетиги стадионго чыгабы? Ну, стадионго чыгат. Стадиондон чыгат. Тиби эмеден нар көчөбүз кайсы эле? Телекабатор. Телекабатырдан чыгып эле мо менен келе берет. Либо мо жителдер тияка чыга берет. Только единственное эмелерди алыш керек болуп калат. Тетсин турбаларынчы. Жазып көрөбүз азыр архитекторлор мененчи. Мына мо заборду жылдырыш керек болот, кара. Тети машина турган жерге чейин асфальт басылыптыр. Муну ооба, могунчу эметиш керек да, бир жагы менен Рыспек, тротуар менен Замир, тротуар менен караш керек да, и все бүттү. Ооба. Мына могу забор алынат, мына үйдүн сторуна чейинчи. Салам алейкум. Так, могу заборду алыш керек болот бир аз. Так. Могу заборду алыш керек, мына үйдүн сторуна чейин кызылда турат. Тура сразу, явно видно. Могу биздин мектеп. Гагарина мектеп. Муну бир аз жылдыш керек болот могуларды. Мына мондан баштап асфальт жок, кара. Буякта эле асфальт эле эмес экен. Алымбек Даткага параллельный көчө болот, разгрузка болот, бир топ элечи. Бир топ эле разгрузка болот. Неме? Алымбек Датка. Ана мону заборду алыш керек болуп калат, мынакей. Көрдүңөрбү мына? Үйдүн бурчунан баштап, мына үйдүн бурчунан баштап. Үй турбайбы? Ошонун үйдүн бурчунан баштап заборду алыш керек. Үйдүн сторун калтырыш керек. И все. О алыш керек. Анан Замир мореки эмне? Самовольное строениеби? Мына кара. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Самовольныйбы? Карап койгула, карачы. Ушуну бүгүн карап токтоткула. Эмесин бергиле. Уруксат кагаздары карагыла.
Мына мо забор явно чыккан, Замир. Архитектор, кандай дейсиң? Карайсыңар, эгер мынабу могу чыккан, көрдүңүзбү тетягынан баштап. Ананчы эме, могунчу, допустим, мына үй турбайбы? Бул просто жалко бузганычы. Анан бул жанагындай эме эмес да, булчу трасса эмес да, главный көчө эмес, второй ички көчө. Ошон үчүн эгер ала турган болсок, могу залакасын тийгизбейли, могу заборун эле алып коюш керек болду. Азыр могу үйдү бузсаңчы, почти что полдома разрушится. Кереги жок, берге элге жабыр кылбайчы. Мынаны алса болот, бул временное строение. Так, мына үйдүн строениясы, мына өздөрүнүн территориясы. Мына башка, мына забордон баштап, мына биздин территория, балдар мына. Мына забордун үйдүн сооруна чейин мына жолдун акысы бар бардыгычы. Тарап чыккыла. Так, Замирбек Пач, ушул көчөнү до конца стадионго чейин ачып коелу деп атабыз. Мына үй явно чыгып кетиптир, муну билбейм. Бирок моягында эме бар, мо сторго чейин. Ооба, мүмкүнчүлүк бар. Мына мо үй явно чыккан, көрдүңбү мына? Бу явно чыккан. Муну кандай кылыш керек эми? Бу до конца бүтүп жашап атыптыр, карачы. Мо үйдө явно чыккан. Мына бир пролет алыш керек да тетигемеге чейинчи. Ооба, терезеден. Мо үйдө явно чыккан мынакей. Так, мого забор алынат дечи, туурабы? Эми, салам алейкум. Азыр биз кайсы жерге кеп калдык? Жанагы эмеге, паркмаркетке келдик, туурабы? Так, эми. Так, мына бир үй алынат экен, бул өзү. Эме, Рыспек, Замир, бул эмеби? Генплан боюнча жол бар бул жерде. Алып келдиңизби? Алып келдим. Так. Мына бүгүнкү күндө учур алса, биз азыр мына жерге келдик. Мына здание, мына здание. Так. Мына ПДП боюнча мына стадион. Биз азыр мына жерде турабыз. Бул жол бар экен. Мына жол бар, мына. Все болду, жолду ачабыз. Все жолду ачабыз. Эч кандай маселе жок. Значит, мои эки строение мыйзамсыз экен. Все, Замирбек Паевич, бүгүн работаете, жолду ачып коелу. Азыр эл эме батпайт, машина батпайт. Значит, могу бир, могу алабыз, эки, могу алат экенбиз, Муну кантип көрсөк болот ана жагынан? Азыр могу алса, ана жагында жол бар, Бар. Жана зданиянын алдына келип, жол токтоп туруп. Жана бир келгенбиз сиздерден. Жана кирип кеткен жол. Все болду, жолду ачабыз, бүттү мынакей. Мына бул жерде эч ким деле жашабайт экен, көрдүңөрбү? Мына бүгүн полностью моларды элдерин таап, экөө менен сүйлөшүп, заборлор демонтаж кылып алып, жолду ачалы. Эмеси госактысы болсо, Замирбек Паевич, госактысы болсо эме Адилет кадастр карагыла, госактысы болсо сүйлөшүп, равнозначный жер берели, либо квартира берели, либо базардан точка берели. И все мынакей полноценный жол болуп калат. Ошондо стадиондон чыгып түз маяка түшүп кетет. Либо гайлер менен кеңешип односторонний кылып койсок да болот. Только в одну сторону. Либо тияктан бул жак кеткендей болуп, либо карайсыңар да, УГД. Жаке туурабы? Так, муну алышыбыз керек болчу, Замирбек Паевич. Пока токтоп турат, эскертүүлөр берилди. Алгандар өздөрү алып атат. Ооба. Бул алынат. 3 күн болду да. Ооба. Мына бул жерде кыймылдабай эле турат. Көрдүңүзбү, Замирбек Паевич? Эртең бүгүн полностью. Так, бүгүн полностью моолардын заборлорду алып, тетяктан буштан баштап мо заборду алып, мооларды алып туруп, мына арктын бетин тазалагыла, ачып. Мону да тазалап, түшүнүңүзбү? И нар жака чейин. Нар жака чейин карагыла. Ооба. Тетяктан баштап мода зданияны алабыз, арктардын бесин ачабыз дагы.
мына эмесин тинекелерин бардыгын моягынан тоссын, түшүнүңөрбү? Мына лестницаны могу эметип туруп, внутренний лестница кылсын дагы эмени тинекени моундай тосуп койсун.